Саламатсыңарбы менин кичинекей досторум, кандайсыңар? Жакшы жүрөсүңөрбү? Эң башкысы ата-энеңерди угуп, тиле алчак болуп атасыңарбы? Мына мен сезгем, анткени менин досторум силердей жакшы, акылдуу, тартиптүү балдарда. Мына ушундай тартиптүү балдарга мен бүгүн сыйкырдуу, кызыктуу жомокторуман айтып беремин. Анда бүгүн силерге бармактай бала деген кызыктуу жомогумду баштайын, Кана, ан үчүн силер экранга жакын келип, орун алып, кулакты түргүлө. Менин таргыл мышыгым дагы кулагын түрүп калды. Анда мышык, сага дагы жана досторума баарына жомогумду баштаймын. Илгери бир чал кемпир жашачу. Бир жолу кемпир капуста чаап жатып, кокустан сөөмөйүн кесип алат. Аны чүпөрөк ороп, отургучка жаткызып коет. Бир маалда отургучта бирөөнүн ыйлаганы угулат. Ал чүпөрөктү ачып караса, ичинде бармактай болгон бала жаткан болот. Силер бармактай баланы көрдүңөр беле, достор? Ооба, куду эле биздин бармагыбыздай болгон. Мына кызык экен, уланта берейинби? Кемпир таң калып, аябай чочуп кетти. «Эй, сен кимсиң?» деп сурады кемпир. Мен сенин уулуңмун, кичинекей бармагыңдан төрөлдүм дейт. Кемпир ачып караса, баягы жерден араң көрүнөт. Кемпир ага Манжалуу бала деп ат коюп коет. Ошентип алар менен бирге жашап калат. Бирок баланын бою өспөйт, болгону акылдуу бала болуп чоңоет. Ал бир жолу мындай дейт. Атам кайда? Атам кайда дейм? Мен талага кеттим. Ага барып жардам беремин. Бар балам, бара кой деп кемпир баласын жөнөтүп ийет. Манжалуу бала айдоо жерге келип, саламатсызбы ата? Саламатсызбы? Чал айланага карап, эч жанды көрбөй таң калат. Кандай керемет! Мен бир үйүндө угуп жатам, бирок эч кимди көргөн жокмун. Ким менен сүйлөшүп жатам я? Мага ким сүйлөп жатат деп баягы абышка айран таң калды. Мен сенин уулуңмун дейм. Мен сага жардам бергени келдим. Сен бир азга отуруп, тамактанып, эс алгын дейт. Абышка сүйүнүп, тамактана баштайт. Манжалуу бала аттын кулагына кирип, жер айдай баштайт. Анан атасына кайрылат. Кимдир бирөө мени сатам десе, тайманбай сата бер. Мен кайра эле үйгө кайтып келемин дейт. Атасы менен ошентип сүйлөшүп жатканда, жолоочу мырза өтүп бара жаткан болот. Көзгө көрүнбөгөн бирөө атты башкарып, айдоону айдап жатканына күбө болот. Чалга келип, бул кичинекей көзгө көрүнбөгөн баланы мага саткының дейт. Чал ары кетип, бери кетип ойлонуп, анан баланын айткан сөзү боюнча Манжалуу баланы көп акчага сатып жиберет. Жолоочу жигит баланы сатып алып, чөнтөгүнө салып, үйүнө жөнөйт. Бала бат эле чөнтөгүн кемирип, кожоюнду таштап кетип калат. Ал бир топ жол жүрүп, бирок кичинекей болгондуктан үйүнө жеткенче караңгы кирип, чөптүн түбүндө уктап калат. Ач карышкыр кетип бара жатып, жытынан сезип, аны жутуп жиберет. Бала болсо түп-түрү бойдон анын кардына кирип кеткендиктен олтура берет. Бир маалда карышкыр бир коро кой жайылып жатканын көрөт. Койчу уктап жатканда койлорун жеп салайын дейт. Бала болсо ичинде жатып алып, карышкырдын эмне ойлоп жатканын билип, катуу кыйкырат. Койчу! Койчу! Тур, сен уктаба, карышкыр койлоруңду сүйрөп баратат. Ошол маалда койчу ойгонуп кетип, сойылын алып чуркап жөнөйт. Иттер да арсылдап, карышкырды кууп жөнөйт. Карышкыр араң качып кутулат. Карышкыр күндөн күнгө арыктап өлөйүн деп калат. Ошондо карышкыр
манжалуу балага жалдырайт. Курсагымдан чыкчы, мен сага тийбейм, чыкчы курсагыман деп аябай жалдырап суранат экен. Ошондо бала мени үйгө атама, апама алып бар, мен ошондо гана чыгам дейт. Карышкыр дароо макул болуп, айылга чуркап түзеле алачыктагы чал кемпирдин үйүнө барат. Карышкырдын курсагынан дароо манжалуу бала чыга калып, карышкырды чап, аны кармагыла деп кыйкырат. Чал менен кемпир сойулдарын ала коюп, чап өлтүрүшүп, терисин болсо сыйрышып, уулуна тон жасап беришет. Андан ары эмне болду дебейсиңерби? Кичинекей манжалуу, акылдуу баласы менен чал кемпир жыргап куунап азыркыга чейин жашап атышат дейт. Мына ошондуктан силер да ушундай сыйкырдуу китептерди көп окусуңар, абдан сыйкырдуу дүйнөгө саякат жасап, көп нерсени билесиңер достор. Мына менин бүгүнкү манжалуу бала деген сыйкырдуу жомогум соңуна чыкты. Мен анда ушул жомок китебиме рахмат айтып, өзгөчө силерге рахмат айтып достор, бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайын. Эмкиде мындан кызыктуу, мындан да сонун жомокторду мен айтып беремин. Азыр болсо достор, бети колуңарды жуу элек болсоңор жууп, тазаланып, анан уктагыла. Таргыл, сен да укта. Анда биз уктадык достор. Жакшы жаткыла.